Ал Адил Нураков 14 жашта, Бишкек шаарындагы номер 66 мектеп гимназиясында окуйт. Номер 5 балдар искусство мектебинин 5 классында комуз сабагынан билим алат. Көптөгөн республикалык шаардык кароо сынактарга байгелүү орундарды алгам деп өз анкетасында жазган экен. Бүгүн конкурсубуздун 2 туруна келип отурат. Аткарып турган чыгармалары Атай Огонбаевдин Кыз Кербез күүсү жана Нурак Абдрахмановдун Атилла күүсү. Саламатсыңбы, Адил мырза? Саламатсызбы. Сен студияга кош келиптирсиң. Алгач кайсы күн аткарасың? Кыз Кербез. Кыз Кербез, Атай Огонбаев, Азаматсың Адил мырза. Аккан арыктан суу агат демекчи, Адил мырза Нурак Абдрахманов атабыздын небереси. Закирбек ага, Адил мырзанын аткаруусундагы Кыз Кербез күүсүн кандай баалайсыз? Кыз Кербез күүсүн жалпысынан баягы жана айттым го, күүнүн ыкмаларында талаш тартыш болбош керек. Мен ойногон ыкма такыр бөлөкчө болушу мүмкүн, Насипа эжекебиз ойногон бөлөкчө болушу мүмкүн. Бул өзүнүн дагы бир ар кандай боектору менен башкача аткарып берди, жакшы сонун аткарылды. Болгону баягы өзү салмактуу, оор басыртуу жүргөн баладай көрүнөт. Күүнү аткарып атканда ошол күүнүн өзүнүн образына жараша бир образ берип, сахнанын өзүнүн баягы маданиятындагы ала жүрсө деген тилектерим бар. Бул күүнү чоң 9-га ойноду. Рахмат. Чоң 9. Насипа эжеке. Ошол Закирдин айтканына кошулам. Негизгиси варианттарга мындай, бирок күүнүн өзүнүн эмеси нугу бузулбаш керек. Бирок жакшы ойнодуң. Өзү шайыр күү да, тим эле сонун кылып ойноп койсоң болмок, салмактап туруп, жакшынакай кылып, ошо бир аз максатына жетпей калды да. Өзүң баягы оор басырыптуу жигитсиң да, анан ошого карап эле отуруп алып ойноп койдуң да, жөн элечи мындай күлүп жайнап, тим эле салмак менен жакшынакай кылып колдоруңду дагы ойнотуп туруп ойносоң, абдан жакшы болот эле. Муну эске аласың деп ойлойм. Мен да чоң 9 койдум. Ыраазычылык билдиребиз. Азыр Адил мырзанын аткаруусунда Атилла күүсү, автору Нурак Абдрахманов.
кызматсың Адил мырза. Адил мырзанын аткаруусунда Атилла хан күйүүсү болду. Насиба эжеке кандай бааладыңыз? Өзүнүн максатына жеткире ойноду. Таза, аябай жакшы, мыкты. Негизинен Адил мырза ушул өзүнүн чоң атасынын күүлөрүнө көбүрөөк басым жасайт. Жакшы, анан чоң күүлөргө, башка күүлөргө дагы аракет кылып, андай күүлөрдү тап чыкканга аракет кыл. Бул күүсүнө 10 деген баа берем. Закирбек ага. Мыкты аткарды, айтат элем, ушинтип мисалы өткөндө агаң, Нураков абанын баласы келип катышты, андан небереси катышып атат. Мен айтат элем, ошо Нураков абанын күүлөрүн эң туура жана накта даанасын ойногонго үлгү болуп жүрө берсин. Эч кандай ошо мисалы башкалар өзгөртүп ойносо дагы ошо өзүнүн уул неберелери өзгөртпөй атасынын күүсүн кандай болсо ошондой элге жеткирип, элге үлгү болуп жүрө берсин. Анан Насип эже айткандай башка залкар аталарыбыздын дагы залкар күүлөрүнөн дагы чертип, аларды дагы ушундай деңгээлде өз максатына жеткире аткаргандардан болсун. Бул күүсүн мыкты аткарды, 10 деген баа койдук.